17-кабаттан кулаган эркек 5 айлык ымыркайдын үстүнө түшкөн. Каргашалуу окуя Воронеж шаарында бейшемби күнү саат 17:00 чамасында Шилова көчөсүндөгү Осторожская көчөсүндө жайгашкан 168-үйдүн жанында болгон. Воронеж шаарында 17-кабаттын бийиктигинен 5 айлык ымыркайы менен майыптар коляскасына түшүп кеткен адам мамлекеттик индустриалдык гуманитардык колледждин студенти болгон деп билдирди облустук прокуратура. Воронеж мамлекеттик индустриалдык гуманитардык колледждин 20 жаштагы студенти 17-кабаттуу турак үйдөн жолдун жээгине кулап кетти деп билдирди көзөмөлдөөчү орган. Ошол учурда үйдүн короосунда 5 айлык баласын сүйрөгөн аял кетип бараткан. Жигит колясканын үстүнө түшүп кеткен. Студент окуя болгон жерде каза болгон. Ымыркай тез жардам кызматынын машинасында көз жумган. Жигиттин жыгылышынын себептери такталууда. Кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшү райондук прокуратуранын көзөмөлүнө алынды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында төрөлгөн баладай башым айланып бараң кадамдарды жасадым. Сайттарда ар кандай маалыматтар жүрөт. Так маалымат буйруса мага айлинге жана айымыма операцияны Кудайдын жардамы менен элибиздин сыймыгы травматологиялык жана ортопедиялык илим изилдөө борборунун директору профессор академик ортопед Сабырбек Жумабеков өзү жасады. Жалпы реанимация бөлүмүндө докторлорго борбордун жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биринчи жолу бутума тургузушуп балдак менен бастырышты. Жаңы төрөлгөн баладай башым айланып бараң кадамдарды жасадым. Кечке маал мынтип сүрөткө түшүп сиздерге салам жолдогонго жарадым. Кыздарым тууралуу маалыматты кийинчерээк жазайын буйруса чоң кыйынчылыктар артта калды. Медик клиникасына айыма менен Элиманын өз кыздарындай карап, айыманы операцияга даярдап берген бардык жамаатына рахмат. Элиманын омурткаларында жаракалар бар. Айлиндин 2 бутуна тең операция болгондуктан 2 ай турганга болбойт. Бирок үй шартында дарыланууга чыгышты. Айым камдын буйруса буттарында, колдорунда жылыш башталды. Мойнундагы 5-чи омурткасын калыбына келтирүүгө бардык күчүн жумшаган Сабырбек Жумабековго рахмат. Азыр айыманын жанында жакшы тилектерди, жаңылыктарды айтып көңүлүн көтөрүү менен алекпиз. Бардык нерсе өз убагы менен, сааты менен жасалды. Бир жумадан соң гана ооруканадан чыгабыз. Келечекте ичимде ооруканаларга жакшы пландарым бар, деди ырчы Анжелика. Булак аргумент KG.